Саламатсыз бе, урматтуу мекендештер. Президенттин Башкаруу Академиясында да сизге кош келиңиздер. Бүгүн Академияда 24 студенттин диплом тапшыруу салтанаты да болду. Алар 24 студент бүт Кыргызстандан сыртка программада да окуду. 24 студенттер de ийгиликтүү de бүтүрдү. Эки кызыл дипломдар da бердик. Алар 2 жыл бою академияда da окуган. Алардын мамлекеттик муниципалдык башкарууда квалификациясы чогулаттуу бир максаты da болду. Diplom aldılar. Oşunduktan alarga da iyilik kalaybiz, denzuluk, tinçlik. Rahmat sizge. Атым Гүлбурак, Айтматов райондук эмгек социалдык камсыздоо миграция башкармалыгында баш кандис болуп эмгектенем. 2,5 жыл менеджмент багытында мамлекеттик сектордагы башкаруу программасын окуп бүтүрдүк бүгүн буюрса. Диплом алып жатабыз, аябай кубанычтабыз. Өзгөчө ушул мамлекеттик башкаруу академиясына фондко терең ыраазычылык билдиргим келет. Бизге ушул мамлекеттик кызматкерлерге ушундай окуп квалификациясын жогорулатып, мүмкүнчүлүк түзүп берип аткандыгына, айрыкча аял затына өзүңүздөр билгендей аялдарга иштеп жумушунан жогорулап карьера куруу эң эле кыйын. Билим бар. Жолдошум дагы ушу мамлекеттик кызматта, 3 балам бар, мектепте окушат. Ушул жерде окуганыма аябай кубанычтамын. Билим алып, билимибизди жогорулатып, буюрса мындан кийин дагы өзүбүздүн жумушубузда ушул алган билимибизди колдонуп, мамлекетибизге өз салымыбызды кошобуз деген ишенимдебиз. Долбоорлорду ишке ашырганда Шыгызда мамлекет үчүн кызмат кылганга дайыма ошол биздин ынтымагыбыз бекем болсун. Барыбыздан дагы ошо куттуктайм. Каждый из нас сегодня и завтра учится, переучивается и будет переучиваться. Даже я могу сегодня сказать, я также учусь по российской программе в Академии образования. Сильные кадры – это сильная страна. Мен атым Асель Турсунбаевна. Ушул академияда 2,5 жыл окудум. Ушул бүгүн кызыл диплом менен бүткөнүмө абдан толкунданып жатам. Анткени ушул окуганда мугалимдердин эмгектери абдан зор. Мен өзүм Мысыккөлдө ыйгарым окутуу өкүлдүнүн аппаратында иштейм, экономика отделде. Абдан терең ыраазычылык билдирем мугалимдерге жана бардыгына тең. Окуп жатканда кыйынчылыктар болду, анткени жумуштан кийин окуш керек. Жумуштан кийин окуш керек, талаптар абдан күчтүү. Күндө онлайн окуйбуз, күндө тапшырмаларды аткарабыз. Бул академия жөнүндө мен өзүмдүн кесиптештеримден уккам, алар дагы окуп бүтүрүшкөн ушул жерде. Эми бүгүнкү бүтүрүүчүлөрдү чын жүрөктөн куттуктайм. 2,5 жыл окушту, баары мамлекеттик кызматкерлер ошого карабай дагы эле баягы өзүнүн дараметин көтөрөлү деп келишкенине дагы рахмат. Аларды колдоп жүргөн үй бүлөлөрүнө, ата-энесине рахмат айткым келип атат. Ханзайдел фондусуна рахмат айткым келип атат. Анан эми ошо биздин артыбызда мына Жусуп Абдрахмановдун баррелефи турат. Бул дагы символикалык нерсе, себеби мындай адамдар Кыргызстандын бутуна турушуна, жаралышына салым кошкон адамдар. Тилекке каршы тагдыры өтө татаал болуп калышкан, бирок эми ошолордун өмүрү менен курмандыкка чалган анан Кыргызстан пайда болгон да. Эми мен ушу терең ишенгим келип атат, ушу бүгүнкү бүтүрүүчүлөр, мурун бизден бүтүп кеткен биздин бүтүрүүчүлөр дагы Кыргызстанды ушундай татаал заманда кыйындык менен келген эгемендигибизди мындан ары дагы өркүндөтүп, өстүрүп, мындай бир дүйнө коомчулугунда татыктуу бир мамлекетке айлантат деп мен терең ишенем. Ушурдан пайдаланып, бүгүнкү бүтүрүүчүлөрдү чын жүрөктөн биздин окумуштуу кеңештин атынан куттуктагым келип атат. Баягы ак жолтой дипломдор болсун, ата мекенибизге эмгек кылышсын. Эми
ата мекенибиз бир эле да. Ошон үчүн ар бирибиз баягы жалаң эле ак үй көк үйдө эмес, ар бирибиз иштеп аткан жерибизде колубуздан келгенче мындай ак ниет, адал эмгек кылсак, сөзсүз түрдө Кыргызстан өнүгөт. Мен терең ишенем. Кудайбердиев Сагынбек Токтосунович, магистр. Бүгүнкү күндө аябай толкундонуп атабыз. Бүгүнкү иш-чара 26-июнда 2023 жылы биздин дипломдор тапшырылып атат. Тапшыруу аземине келдик, Ташкент шаарынан. Сезимдер эми студенттик маалдардан бир топ убакыт өтүп кеткен. Биз багы 2009-2010 жылдары бүткөн болсок, эми азыр арадан канча жыл өтүп кетти. Сезимдер ал убактагыдай эмес, аябай башкача сезимдер болуп атат. Азырчы ачыгын айтканда элечи толкундануу аябай чоң болуп атат. Эми мындай сезимдер кандай десем, күндө келе бербей турган сезимдер да. Биздин академияга аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин мугалимдерге, Алмазбек Акматалиевичке, доктор Макс Майерге, эмне дегенде бизге bir чоң bir мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ушул магистр багытын бүтүргөнгө.